өткөрмө бекетинде турабыз. Берилген маалыматтар боюнча бул жерде Өзбекстандан Кыргызстанга күн сайын 10 миңден ашык жаран келет. Эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу мында өткөн жарандар ПЦР тестинин анализдерин көрсөтүп анан кириши керек болчу. Бирок тилекке каршы тесттердин жыйынтыктарын тагыраагы медициналык баракчаларды жасалма жасап кирип жаткандар дагы аныкталып жатат. Кезекте турган жарандардын баары анализдерин жыйынтыктарын көрсөткөнү менен тилекке каршы жасалма экендиги аныкталып жатты. Адистер аны мындайча түшүндүрүүдө. Билбей калып алып келген күндөр да болуп атат. Анан алып келгиле десек, баары бир эле акчасы арзан болуп эле ошону эле көтөрүп келип бул жерде жаңжал кылышат. Эмнеге өтпөйт, андай мындай. Анан барып айтыңыздар десек, такыр кулак салышпайт да. Жактан өтүүгө жарактуу кайсылар болот ошондой түшүндүрүп бизде могу Өзбекстан бизге список берген. Бишкекке жөнөттүм, бизге могу 40 частный поликлиниканын эмеси списогу, анан бул жерде бүт облсес Өзбекстандыкы. А бул жерде бүт могу частныйлардан ушулар келсе, биз могу эмени списокту карап, бар болсо өткөрөбүз. А сестерди да карап өткөрөбүз. А если жок болсо, ушул жерде списокту алып келиңиздер дейбиз. Кыргызстанга кирген жарандар үчүн Өзбекстан тарап өздөрүнүн 40 жеке медициналык борборунун тест жыйынтыктарын жарактуу деп атаган. А кыргыз жарандары башка өлкөгө кирүү үчүн 4 гана лабораториянын жыйынтыктары жарайт. Текшерүүгө алып жаткан учурда алардын тест анализдери жасалма экендиги аныкталып жатса да, кээ бирлери баш ийбей боло берет деген адатка көнүп калышкан. Бир саат убакыт аралыгында эле көптөгөн жарандардын тест жыйынтыктары жасалма болгон үчүн артка кайтарылып жатты. Ал эми мүмкүнчүлүгү бар жарандар Кыргызстандын аймагында турган лабораториядан тест тапшырып жатышты. Бул өткөрмө бекетте орун алган Аквалав лабораториясы коронавируска каршы тест алат. Бул жерге Өзбекстандан Кыргызстанга кирүүнү каалаган жарандар кайрылат. Маселен, Өзбекстандан Ош шаарына кирип жаткан бир жаран 1500 сомго тест тапшырды деген гана кичине кагаз менен өтүп кете берет. Бирок анализдин жыйынтыгы 6 сааттан кийин чыгат экен. 6 саатка чейин жарандар шаарга кирип кетишет. Ал эми тесттин жыйынтыгын кайра кайтып жатканда же болбосо телефон аркылуу айтып коебуз деген жоопторун айтууда. Мындай түшүнүксүз система менен иш алып барып жаткан лабораториянын пунктунда бир лаборант кантип тест алат? Мындай көңүл коштук мамиленин артынан миңдеген оору жуктурган адамдар жөн эле өтүп кетип жатканы өкүндүрөт. Өзбекстандан Кыргызстанга кирип жаткан жарандардын көпчүлүгү ПЦР тесттеринин жыйынтыктары жасалма болуп калгандыгына байланыштуу бул жерде Аква лабораториясы атайын тест тапшырууга да мүмкүнчүлүк түзгөн экен. Азыр биз ичинде кандай иш алып барат, мына ушул тууралуу сиздерге жеринен баяндап беребиз. Эже, саламатсызбы? Бул жерде сиз атайын тест тапшырганга кирдиңиз да? Эмне себеп болуп калды бул жерге кирип? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Nima? O yerdan haligi farshivniy bo'lib qolar ekan. Shuning uchun endi mana o'ziga kelib topshiryapmiz. Негизи Өзбекстандан кантип тапшырдыңыз тестти? U yerdan Өзбекстандан тапшырбадыңызбы? topshirmadim. Qarasam haligi farshivniy bo'lib, mana o'tolmayapti-yu ko'pchilik. Shuning uchun topshirmay kiraverdim, mana topshiraman deb. Бул жерде канча сомго тапшырып атасыз ушунда? 200 ming o'zbek so'miga, 1,5 ming qirg'iz so'miga. Азыр биз бул жердеги ошол дарыгер менен дагы саламатсызбы? Бул жерде ошол жарандарды тест тапшырып атасыздар. Негизи ушул процесс кандай жүрүп атат сиздерде? Ошол боюнча айтып бериңизчи. Негизи ошол Өзбекстанда тапшыргандар фальшивка болгондор бар экен. Анан ошон үчүн если ал жактан фальшивка болгон болсо, бул жактан кайрадан тапшырат. Бул 3 күнгө чейин жарактуу болот. Анан бул жака полный компьютерге данныйларын жазып, регистрация кылабыз. Если коронавирус чыгып калган болсо, биз бул жактан данныйларын карап, адрестерин бери жазабыз да, байланышып, телефон чалып байланышабыз бул жактагы. Если отрицательный чыккан болсо, бул жактан полный компьютерге түшөт, өздөрү дагы караса болот интернеттен. Сиз азыр ошондо мындай деп атасыз да, бул эженин тестин тапшырып бүтүп, бул эжени өткөрө бересиздер. Ушундайбы? Өткөрөсүздөр. А бирок жыйынтыгы чыкпай туруп кантип өткөрөсүздөр? Кыргызстанга ушундай уже кире берет дегенге бизге болгон да, айтылган. Себеби биз бул жактан жазып беребиз, анализ тапшырылды деген. А бул жактан печаттан ошол менен өткөрөт да, анализ тапшырыпты Кыргызстанга деп. Анализ тапшырылды, бирок ковид экенин сиздер аныктай элексиздер да. 6 сааттан кийин чыгат, через Бишкек аркылуу. Бул 6 сааттан кийин бул жерде канча адам тест тапшырат дагы? 6 сааттын ичинде канча адам мисалы көптөгөн жарандар менен байланышта болот, жуктуруп коюшу мүмкүн. Сиздер жуктурбайт деген кепилдик барбы сиздерде же кандай? Бизде андай кепилдик жок, бирок ошон үчүн бул жака биз данныйларын жазабыз да, если чыгып калган болсо, биз эжеге байланышабыз.
Ошону чыкканга чейин эле шашпастан анализдин жыйынтыгы чыккандан кийин анан өткөрсөңүздөр эмнеге болбосун? Анысын билбейт экенбиз, анысын бизге айтылбагандай. Сиздер бул канча убакыттан бери ушундай процесс менен иштеп атасыздар? Ачылгандан бери эле. Ачылгандан бери канча убакыт болду? Ачылгандан бери 4 ай болуп калды ушундай болгон. Мен да жакында келдим өзүм. Жакында келдиңиз. Бирок мындай сиз кандай ойлойсуз мындай логикалык жактан алып караганда дагы, мисалы, Кудай сактасын, мен азыр мени ковид экенин сиз билбейсиз да. Мен ал жака кирип кеттим, көптөгөн адамдарга жолуктум, бирок башка адамдардын дагы ден соолугун ойлоо керек да. Ооба, башка ойлош керек. Бирок эми биз полный данныйларын жазабыз эже бул жаккачы. Кайра байланышабыз. Бардык жерде жазыла берет. Но оору маанилүү болуп атпайбы бул жерде? Оору жуктуруп атканы маанилүү болуп атпайбы? Сиздер максатыңыздар мисалы акча эле жасообу же элдин саламаттыгы биринчи орунда? Элдин саламаттыгы биринчи орунда же. Эмне себептен анда жыйынтык чыкпастан эле өткөрүп атасыздар? Бизге ошондой берилген да, айтылган, ошон үчүн эже биз дагы өзүбүздөн чоңдура ушинтип иштейбиз. Ким тараптан айтылган? Өзү заведующий Акбаловдон. Акбалов лабораториясына анализ тапшыруу үчүн күнүнө 100дөн ашуун жаран кайрылат. Мындай түшүнүксүз система менен иш алып барып жаткан лабораториядан жооп алуу үчүн анын өкүлүнө кайрылдык. Өкүлдүн айтымында алар дал ушундай тест алып иштөө үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин суранычы менен элге жардам болсун деген ниетте иштеп жатабыз деген жообун узатты. Ал эми жыйынтыгы чыга электе жарандарды өткөрүп жаткан жагдай боюнча сураганыбызда биз тест алууга гана жооп беребиз дейт. Басы биздин өзү официально биздин лабораторияда басы 1700 сом. Бул жерде ушул өткөрмө пункттарда биз ушу элге кичине жеңилдик болсун деп 1500 сомдон кылганбыз. Даже биз киргенде мисалы санэпидстанция 1576 сом алат эле, а биздики 1500 сом болот. Азыркы моментте биз еще бунун үстүнөн иштеп атабыз, суранып атабыз. Потому что аз эле убакыт болбоду санэпидстанциянын басын түшкөнүнөчү. Биз дагы азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Түшүрүп беребиз деп. Биз разрешенияны бизди от начала ковид башталгандан биздин лабораториябызга, именно биздин лабораториябыз, мен өзүм боюнча айтышым керек да туурабы. Биздин Минздравтан разрешениябыз бар. Ушул ПЦР анализди изилдөөгө. И азыр ушундай катаал учур болуп атканга байланыштуу бизди дагы ушул жерлерге кандай десем, ушул жардам берген тартышкан, көмөктөшүүгө тартышкан. Биз санслужбанын разрешениясынын негизинде, Бишкекте Минздравдагы санитардык службанын разрешениясынын негизинде киргенбиз. Бизде эми частный лаборатория болгондон кийин мен лабораториянын именно кандай кайсы анализге канча сом кетет деп айта албайм да туурабы. Олордун өзүнүн ошол возможностуна карап бааны коюлган да лабораторияда. Мисалы башка лабораторияда силер айтып атпайсыңарбы азыр Банецкий эмнеге жок деп сурап атасың. Ошолордо мисалы 2400 сом болуп атканда дагы бизде 1700 сом болгон. Азыр дагы бир айтып кетем, биз ушул санитардык службанын, Минздравдын немеси боюнча, жок, суранычы боюнча биз азыр ушул именно ушул пункттарда, хотя бы пункттарда баанын төмөндөшүнө аракет кылып атабыз. Бул на днях чечиле турган нерсе. Ал ортодо бекетте туруп жарандарды тести жок өткөрүп берем деген чайкоочулар да пайда болгон. Бул жаран Кыргызстанга кирүү үчүн тест тапшырбагандыктан акча берип өткөнүн жашырган жок. Ошондо бирөө ортомчу болуп турду сизге, өткөрүп берем деп туурабы? Ал эжени тааныйсыз да, постоянно иштейт. Кайда? Ошол жерде турат. Жок, таанымайм. Өзүлөрү келдилер, ана айтып турсаң. Өзүлөрү келдилер. Ама врачтар же формачандар эмеспи? Жок, врачларны таанымайм. Ма олду har safar тест кылып өтөрдүм. Просто бу сапар бирөө пластин борлугу сокто деп туруп алды. Башка кишиме берүү. Жасалма жыйынтык менен өтүп жаткандарды артка кайтаруудан башка чара көрүлбөйт. Достук өткөрмө пунктунун дарыгери Замирбек Асановдун айтымында Өзбекстан тарап бул жагдайларды көзөмөлгө алышы керек. Анткени алар Кыргызстанга кирүү үчүн келген жарандар жасалма документтер менен келип, кыйла тускоолдук жаралып жатат дейт. Кыргызстанда 4 лабораториянын жыйынтыктары жарактуу болот делгени менен Достук бекетинде бир гана Акбалов лабораториясы иш алып барууда. Эгер бизде ушул алгоритм боюнча ПЦР анализсиз кирем дей турган болсо, биз тиешелүү органдарга өткөрүп беребиз. Буга чейин канчасын өткөрүп бердиңиз? Буга чейин эч кандай өткөрүп бере элекпиз. Ушул эле жерден обратно эле кайтарып беребиз. Башка биздин неме полномочиябыз жок. Мисалы, биздин Ош областы боюнча 4 лабораторияны биз Өзбекстан тарапка бергенбиз. Облус санэпидстанцияныкы Акбалов, Банецкий,
гематез ушу 4-5 лабораторияныкы бизден жарандар жарактуу болуп эсептелет. Бул боюнча Ош шаардык санэпид көзөмөлдөө борборуна кайрылганыбызда достук бекетинде иш алып баруу бизге карабайт деген жооп алдык. Ал эми дарыгер Талант Калыков бул окуяларга өзү да күбө болгонун айтат. Ал билдиргендей, Кыргызстанда 4 лабораториянын жыйынтыгына уруксат берилгенине карабай, достук бекетинде бир эле лаборатория иштеп жатканы көп суроолорду жана бүдөмүк ойлорду жаратат. Өзү негизи мынандай да, без результата анализа ПЦР бир дагы границадан пересекать этпеш керек. Колунда пока наличие справка болмоюнча өткөзбөш керек. Бир дагы мамлекет. Биздикиби же тиги жактыкыбы. Анан мынандай болуп атат да азырчы. Для галочки эле акчаны төлөп, энный сумма 1000 сом, 1500 сом, 2000 сом төлөп, алар өтүп кетет. Аларга результат не волнует. Положительный, отрицательный. Главное акчасын төлөсүн болду. Анан азыр мындай мекемелер азыр частный мекемелер тендердин негизинде утуп алып барып атышат, ал жагы караңгы. Анан ал жакта чоң сумма, анан чоң адамдардын влияниясы бар. Өзү негизи санпин боюнча, санитарный норма и правила боюнча пока колунда наличие справки о ПЦР өткөзбөш керек. Биздин мамлекет дагы, кошуна мамлекет дагы. Азыр эптеп эле болуп атат. Беспредел, бардак. Дагы бир жолу айтайын, ошол эле лабораториялар азыркы иштеп аткан өтө чоң суммада, ал жерде чоң сумма роль ойнойт. Акча жана влияние. Эмне себептен мамлекеттик ошол эле санэпидстанция барып туруп ошол жерде албайт. Себеби аларга бул карама-каршы. Алардын кылып атканы өздөрүнүн ишине жакпайт ол. Себеби 6 сааттан кийин келип ол кирип чыгып атат. Зачем кайра ого немени берип? Значит, мамлекеттик санэпидстанция ого макул эмес. Анан көз жумуп коюп атат. А бул жеке менчик лабораториялар чоңдордун лабораториялары. Чоңдордун связьдары менен ушул иш болуп атат бүгүнкү күндө. Калыковдун айтымында бул жерде акчанын гана кызыкчылыгы болуп, элдин саламаттыгы экинчи орунга туруп калган. Өзүм лично өткөн жылы 2020 июль айында бир нече өзбекстандык жарандын колунда положительный ПЦР менен кирип келеткан адамдарды санитарный контрольный пункттан өтүп кетип аткандарын өзүм көзүм менен көргөнмүн. Бир дагы биздин службабыз токтотуп же бир көзөмөлгө алган эмес, мен мына живой катары. Анан мен өзүм дагы түшүнбөгөм, бул кандай закон башкачабы, кандай башкача мыйзамбы буларга, же буларды биз кармай албайбызбы, бир жака обсерваторияга киргизе албайбызбы, же мамлекет ушуга уруксат бергенби аларга кирип чыкканы. Себеби орукчаны деле кирип атканда, подряд эле кирип аткан орукчан. Колунда положительный ПЦРлер менен кирип, бул жерде өзүнүн продукциясын сатып, ошо помидор, картошка немелерин сатып, кайра кирип кетип атышкан өзү мамлекетинечи. Анан күнүнө деген 20 000 жакын жаран кирсе, бардыгын биз ойлогонмун, обсерваторияга тыга албайбыз да бардыгынча. Же тосуп кое албайбыз, же экономикалык көз караштан ушундай болуп атабы. Эске салсак, коомчулукта да бул тууралуу бир канча жагдайлар айтылып келген. Балким орунун көбөйүп жатканы дал ушул жерде этибарга албай, анализ тапшырды деп акча алып өткөрүп койгондун да кесепети тийип жаткандыр. Эми буга тиешелүү тараптар кандай чара көрөт, алдыдагы күндөрдө белгилүү болот. Мимоза Жаныбек кызы, Мусулманкул Шакиров, Ынтымак.